Сөз эркиндигине басым күчөдү. Сөз эркиндиги кооптап алды. Атүгүл демократия бизде жок. Дал ушундай өңүттөгү сөздөр митинг пикет уюштурган айрым бир топтун чакырыгы болуп калды десек жаңылышпайбыз. Саламатсызбы? Аты жөнүм Асылбек Байалиев. Бүгүн сиздерге нааразычылык акция уюштургандар айткандай, чын эле Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым барбы, жокпу? Же болбосо аларга каршы басым көрүлөбү же жокпу? Алдап көрөбүз. Бул видео Франциянын милиция кызматкери аял эркеги дебей дубинка менен башка көзгө койгулап салып жатат. Анткени бул жарандар митингге чыгып нааразычылыгын айтып ким болбостон чагымчылдык чакырыктарды да жасашкан. Ушул жерден белгилей кетели. Кыргызстанда митинг пикетке чыккан аял болобу же эркек болобу милиция эч качан аларды уртукмокко албайт. Алар түшүндүрүү менен маселени чечүүгө аракет кылат. Демократияны туу тутунган, сөз эркиндигине чектөө жок делген Европада мындай митинг пикеттерге чыккандарды айоосуз жазалоо кадыресе көрүнүш. Анткени сөз эркиндигине жараша жоопкерчилик да болушу керек деген талап иштейт. Мыйзамды буздуңбу? Демек жазаңды ал деген түшүнүк калыптанган. Европада митингге чыгуу маданияты да бар. Алар жөндүү себеп болгондо нааразычылыгын билдирип, талаптарын айтып таркап кетишет. Эгер мыйзамды жаза басса, жоопко тартыларын билишет. Ошондуктан мыйзамды бузуп камакка алынган мейли саясатчы, мейли жөнөкөй адам болсун, алардын жакын туугандары көчөгө чыгып, сүттөн ак болчу деп кыйкырык сала беришпейт. Ал эми Кыргызстанда кандай? Европа сыңары Кыргызстанда дагы демократия жана сөз эркиндиги бар. Жарандар каалаган учурда митинг пикетке чыгып, нааразычылыгын билдире алышат. Айталы дегенибиз, митингке чыккандар сындачусын сындап, айтчу сөзүн эркин айтышат. Эч кандай жолтоо жок. Демократия, сөз эркиндиги деген ушул болбогондо анан эмне? Туура айтамбы?